Саат 9-дан бери эле Жолдош Хайруллаев менен бетме-бет маектеше албай машакат тарткан Абдуллаев колуна жана карматылган 2 дептерди Бактыгерейдин үйүнөн жаңы табылган дептерлерге да пикирин билдирүүгө тийиш эле. Кучактап дабышын чыгарбай эжелеп окуп отурганында далистин каршы бетиндеги бөлмөнүн эшиги шарт ачылып, карс жабылган. Мойнун созуп карап койгон. 2-3 мүнөт өткөнү жок, баягы эшик кайра ачылып, кайрадан карс жабылды. Жакасы айрылган, муруну канжалаган, мууну калчылдаган абышканы алдыга салып, Хайруллаев менен күйүккөн опер кызматкери үстүнө кирип келишти. "Ушунда отуруп турсун", деди Хайруллаев күзөттө турган оперге. "Суракты кел улантабыз." Кумсарган абышка кыйшай барып, Абдуллаевке 3 орундук жетпей көчүк басты. "Жолдош Абдуллаев", деди Хайруллаев, "сиз эч жака кетпей туруңуз. Биз бат келебиз. Экспертизаны уланта туруңуз." Ордунан ийилип тура калган Абдуллаев жалпактады. Жарайт. Ушинтип бөтөн экөөнү деми кыстыккан Бактыгерей менен деми сууган Абдуллаевди бир бөлмөгө камап, күзөтүн табыштаган Хайруллаев опер кызматкерин ээрчитип базарга чуркады. Бактыгерей дубалга башын жөлөдү. Кулагы чуулдап, ызасы көкүрөгүн тешет. Үшкүрүнгөндө деминин кыстыкканы, көкүрөгүнүн ачышканы жеңилдеп, жаны сүйүп атты. Оор үшкүрүндү. Үшкүрүк арасында 3 орун өйдө отурган болук кишиге көзүнүн кыйыгын салды. Абдуллаевдин колундагы кабаттап кармаган дептерлерин тааныды. "Келе" деп сураганга дарманы жок. Пулдамак беле. Сурагысы да келген жок. Ушу кишинин колунан түшкөн тура", деп койду ичинен. Маңдайын мелтиреп тиктеп ойго чөктү. Бети багжайган, жука сакалчан, жука муруттуу, жымшык көздүү киши кимдеги? Сүрөтүнөн бери кадырлап чийдиришип, эмне анчалык издеп алышкан жабыла? Кайсы жамандык үчүн КГБга жек көрүнгөн? Өзү жек көргөн жок, жек көрбөй калсын. Эгер азырда ээн жерден кайра жолугуп, "Эй Бактыгерей, окуянын соңун айтсам угасыңбы?" деп азгырса, анıyı жок азгырылмак. "Байкагының бөөдө жерден кордук тартып калбайсыңбы?" деп кыйытса, бар бир муюп отуруп укканды артык көрмөк. Артык көргөндөн аңгеменин соңун билгенди көксөдү. Бачын билгенди көксөдү. Адыр билгенди көксөдү. Балким чалкыган аралдын жакасында төө кайтарган боордошу не казак, не кара калпак болсо керек эле. Али күнчө кыңгырата койгулаган домбурасынын күйүсүнө салып, бөлөк бөтөн кишиге угузбай, кам какшыбактуу ээн жерде кыңылдабырга салган суроосунун жообун, кайрык сайын кайталаган суроосунун жообун балким ошол аян атанган киши билеттир. Сырдын суусун кечесиңби, сырды бойлой көчөсүңбү? Токтомуштан арагыраак Чыңгызхандан берегирээк чыр заманды билесиңби? Эдил суусун кечесиңби, эдил бойлой көчөсүңбү? Чыңгызхандан берегирээк, Токтомуштан арагыраак эгем сөзүн билесиңби? Ушинтип ырдаганды эшиткен. Арал кыласындагы эртегиде көчмөн жүргөн калктын арасынан эшиткен. Же казак, же кара калпак болсо керек эле. КГБң билбейт го алардын мынтип ырдаганын. Билсе эмгиче сазайын колуна карматкандыр шорлотуп. Өзү КГБнын кабинетинде отурса кыйбычыктап, күзөтчүнүн көзүнчө кысынып кайдагы кобурашу. Абдуллаев 3 эле орунду кылдыйракта билинер, билинбей кыңгыстап, көкүрөгүн басып оор дем алган абышканын ал акыбалын сурамак түгүл, жүдүнө көз чаптырганга дити даган жок. Үшкүрүгүн гана укту. Дептерди үңкүйө тиктеп отура берди. Ою менен алек. Эксперттик пикирин талап кылышпадыбы? Эксперттик ою менен алек. Эми Бактыгерейди көргөндө жоонан да суроосу арбын ойлор арты-артынан чубады. Эксперттик ойлор чубады. Ойлонуп жообун таба албайт. Окшошуп калганын, окшошуп жазылганын карасаң ойтобу. Мурдагы дептери сапма-сап, бетме-бет көчүрүп алгандай окшош эле. Мынау 2 дептери да ар бир барагынын астына сыя кагаз төшөп туруп көчүргөндөй, куудум өзү темеле. Эшигине темир тышталуу бөлмөнү ачып кирип, каталогдон жаңылбай 1227 номерлуу дептерди адашпай таап,
шашпай көчүрүп алгандай жазылган. Кантип жазган? Ушундайда дал келүүчүлүк болобу? Бири-бирине көктөлүү эски дептерди бириндетпей туруп, катар ордунан козгобой туруп, эринбей кантип көчүрүп чыгышкан. Кузгундай аңдыган күзөтчүнүн көзүнчө кысынып, кайдагы кобурашу? Жок, капитан Хайруллаев келсин. Белендеген суроосун жолдош Хайруллаев аркылуу бердиргени оң. Суроосу мындай: гражданин Баланчаев, жашыруун фондудагы дептерлерди кантип көчүртүп жүрөсүз? Ким аркылуу? Башкаларга кесепетим тиет деп ойлогон жоксузбу? Башка жактан көчүрүлгөнбү? Дурус, ошондой дейм да. Андай болсо балким колуңардагы кол жазма 5 дептерлик эмес, мүмкүн 6 дептерликтир. Мүмкүн арамзаланган мына бабышкада аңгеменин аяк бөлүгү бардыр. Мүмкүн КГБнын кишини урганга, уруп сүйлөткөнгө уста эмеспи? Катыгын берип сабаса, каткан жеринен чыгаттыр. Чыңгыз хан тукумунун кыйрашына орто кылымдагы бабабыз Теңиз Бука Баатырдын да ченебей салым кошконун эксперттик тыянакта жазды Бадыр айтып. Буюрса жаңылган жок. Ошентсе да сурап көрүшсө, каткан дептери болсо 6-чы дептери чыгып жүрбөсүн. Тактоо үчүн бербей койсо уруп көрүшсө, балким чыгаттыр. Кабинетинде көк чай уртап отурганда толкундай түрлүп келген ойлорду чып-чыргасын коротпой кагаз бетине түшүрүп, капитан Хайруллаевке жага тургандай кылып, документ иретинде колмо-кол карматканы даярдап алган. Камдаган пикиринин этегин ичинен кайталап окуду. Кол жазманын 5-чи дептериндеги фактыларга таянып, Канычер Чыңгызхандын Канычер жоочудан тараган балдарынын тукум курут болгонун айта алабыз. Баарын түгөл болбосо да бир бөлүгүн Теңиз Бука ысымдуу баатыр кырып жойгон. Антпеген күнү жүрмөк экенбиз. Тез көбөйгөн немелер экен азыркы заманга ыңгайлаштырып, өздөрүнчө дагы бир чуулуу изимди ойлоп табышып, эсеби маселен Чыңгыз изим деп турса ураалап, бир атадан тарашканын унутпай бетке кармап, Чыңгызхан эле Чыңгызхан деп ураан таштап турса тынчтык бербей, эмне күндү көрөт элек? Компартиябызга дагы бир баш оору зарыл беле? Эсеби маселен сионисттер бар эмеспи? Ошолор сыяктуу тымызын ынтымакташып алып, ошолордон кем калбай ичара уюшуп, дүйнөлүк үстөмдүктү талашып турушса атаандашып, жер калкынын көргөн күнү не болмок эмдикиче? Тарыхтын ушул маанилүү учуру кол жазманын соңунда сонун катталган. Жолдош Абдуллаев өзүнө да жакты. Куштаарланды. Эми 2 дептердин бирин алып аягынан ачты. Жаман эчтеме ойдо жок. Кароосундагы 2 кишиден көзүн албай күдөткөн опер кызматкер бир маалда бирөөнү качырып алчудай атып туруп, жаадай ийилип, тигилер отурган жакты көздөй капыл-тапыл жүткөндө. Жолдош Абдуллаев кара башын ойлоптур. Балей басып тутамдаган кагаз-кугаздын ичинен шектүү бирдемеси көрүндүбү деп ойлогондон келе дедиртпей, кагаз-кугаздын кабатталуу дептерин айттырбай сунуп ичүдөй бошоң кармап, үрпөй артка кетенчиктеди. Опер кызматкер үн чыгарбай капталына ооп, табайны кандай калгы жыгылган абышкага жардамга умтулган эле. 2 аттап маңдайына жетти. Гражданин Избасаров, мени угатасызбы? Гражданин Избасаров, соосузбу? Унчугуңуз. Бир үзүлүп алган соң үнү угулгус дүйнөгө, бир артылып алган соң курган жан үндөккө келбей тура чиркиндикке. Жүрөк тушум мыкчынып, унчуккандан тажап, чарчап чалыккан кишидей бейкапар талып жатып калган бактыгери Избасаров маңдайынан үн салганды уккан жок. Күш эткенде эле соңку деми солуса керек. Опер кызматкер болсо анын айнектей катып, кылайган көзүнөн суздана түшүп, сунулган жүзүнөн деми токтогон, деми түгөнгөн кишинин сүрөтүн тааныды. Мүрт кетет деген ушундай болот тура көрсө. Атып жетип телефонго жармашты. Врачты чакыргыла. Нөөмөттөгү врачты чакыргыла. Тезинен чакыргыла. Өз канынан өңгөндөрдү гана айратанып, өз канынан жан бүтүп жаралгандардын көзүнө гана басып жүргөн кадимки кишиге бетеленип, айратаныла көрүнө калган Чыңгызхандын арбагы туруп калды адашып. Айланды.
Ал жаа бою качса мен качпаймын деген киши жок. Ал каңгыса мен каңгыбайм деген киши жок. Каңыргы түтөдү. Кейбегин ата арбак. Кейитпеймен өзүңдү, кем кылбаймын сөзүңдү деген кишиси жок. Биринин да иши жок, кейиди. Ал укпаса кебиңди мен угайын деген киши жок. Ал жазбаса сөзүңдү мен жазайын деген киши жок. Тетирисинче муштумдай картошка менен ургулап, кол башындай помидор менен койгулап тап берип жүрүшөт ары жоктор. Аяндан безе качып акшыңдап жүрүшөт эси жоктор. Арманы ашынды. Теңи жарыкка бөлөнгөндө теңи караңгыга бөлөнгөн, теңи караңгыга бөлөнгөндө теңи жарыкка бөлөнгөн. Мына ошентип жарыгы менен караңгысы жер айлана куушкан алакчы дүйнөдө тирүүлөргө аралашып жүрчү өмүрүндө мындай болгон эмес. Эч качан болгон эмес. Чыңгыз хан кыйгач көздөрүн жука жумуп, эч кирбийчүдөй жука эриндерин бекем кымтып, кабагын чытып буулугуп турду. Көк түтүн болуп буулугуп түтөп турду. Көзүнүн кычыгынан сызылып, ачуу сызылып, тамчы жаш мөлт этип кулады. Чымырканды, аян кылып дүйнөгө төккүсү келген кебинен упураган бир учугун, төрөдөнмүн деген мында бирөө жаткан киши болуп атпады беле? Төбөсүнөн айлана кетейин десе, же бүгүн анысынан дайын жок. Жек жатына жайып угузмак киши болуп атпады беле жазганын? Базарга түшүп калчу эле жалгыз басып, ит ичпестин сары суусуна акактагандан сары бочкени шынарлап келчү эле бир маал. Жыбыраган тирүүлөрдүн катарынан көрүнбөйт бүгүн негедир. Айланып ушту аны издеп. Бир караса калкагар тоону капталдап, каңгай тоону таянып турат, бир караса аскарлы тоону капталдап, Алтай тоону таянып турат, бир караса каңгай тоо менен Алтай тоонун арасында турат. Бир караса эбегейсиз жайылган талаанын Кыпчак талаасы деп коюшчу илгериде. Далай жолу айгайлап жого тийген, далай жонун белин сындырган бул жерде. Ошол талаанын үстүндө учуп барат. Бир караса калдайган чоң каланын үстүндө салаңдап турат. Бир караса чатыры жапыз жепирейген сары тамдын эшигин сагаалап турат. Куйку миңирде эски шаарды аралап кечээ түнү конуп кеткен үйгө келди. Жыгач дарбазада да темир колпу асылуу экен. Жылчыгынан жылмышып короосуна өтсө, короосу ээн, аңгырап ээн. Сөрүсүнө жатып алчу эле томолонуп, сөрүсү томсоруп ээн. Тирүү жан байкалбайт. Айылчылап кетпесе бул маалда жарыгын чакчайтып жандырып койчу эле. Эмнегедир пардасы жарым жартылай калкалануу, терезеси караңгы. Калгасын караса бекилүү. Терезеден шыкаласа жаздыгы калып жаткан орду бош. Кайсактап издеди. Кайдасың? Ата арбакты унутпай табынган урпагым, кайдасың? Айланып учуп эңирде изин таппай кыйналды. Куюнда учуп кечинде дарегин таппай кыйналды. Көздөгөн кишисинин сөөгү шаардык өлүк кананын текче болуп тизилген темир тактайында хлорго чыланган тытык шешеп капталып, көп өлүктүн арасында сулк жатканы менен иши жок. Издей берди чебеленип. Кайдасың? Уркуна сыйынган урпагым, кайдасың? Аягын уксам аяндын деп самаган сен белең, эми кайдасың? Соңун уксам баяндын деп көксөгөн сен белең, эми кайдасың? Жайын таппай кыйналды, жанын таппай кыйналды. Ал укпаса кебиңди мен угайын деген жан барбы бул кыйырларда? Ал жазбаса сөзүңдү мен жазайын деген жан барбы бул калаада? Кыйналды. Ар кайсы замандарда ар кайсы урпагынын кулагына куйса деле болбой, бирде оозмо-ооз айтылып, бирде кагаз бетине чийбеленсе деле болбой, тирүүлөр арасында эки муундан ашпастан унутула берген окуянын аягын улап айта албаганына кыйналды. Бактыгерей укчу эле. Айтайын деп камынган бул жолку аяны мындай болчу. Өгөдөйдүн сөөгү көмүлгөндүн эртесинде эле теңиз бука сөзүн өтөп, жай жоочунун жөө жалаңдаган балдарын сүрө айдатып, эл журттан 3 күнчөлүк алыс чубатып отуруп, как эткен каргасы жолобогон, куук эткен кузгуну токтобогон, кыштоо десең кыштоого ылайыксыз, күздөө десең күздөөгө ылайыксыз күнжүр жыптасы сыр боюна кептелген өлүү талаага топтоду. Ушул жердин топурагын топурактын мыктысы деп билчү.
Болуму Хорезм менен Бухарда жок. Төбөсү көк ташка жалатылган күмбөз тургузмакты болжогон күндөн бери эле ушул жердин топурагын көздөп жүргөн. Кудай Таалам жошолу топурагын куйкалатып койгондой кыпкызыл. Ак шоросу чыпкалатып алгандай кем, отун көмүрүн кенен жараткан жер. Гүл боту аралашкан мындай жошолу топурактын төө сүтүнө ийлетилген, эчки майына тебелетилген ылайын таш көмүрдүн алуу отуна күйгүзүп, чогуна тегиз кактап бышырса, кирпичи кызыл таштай бузулгус болот. Тегерете дубал урса урагыс болот. Бирден бүлөгө бирден алачык артынган жоочу баласын жошолуу талааны тегерете кыркаар кондурган соң, теңиз бука төбөсү көмкөрлүү күмбөздү кызыл ашыктан кыламыктап кар түшкөнгө чейин көтөртүп салмакты кыялданды. Мынтип кыялданды. Кетмен күрөктү керешилтеп жер чукуп, сапырып топурак казган кишиси жоочудан болот. Алыш чыгып, көнөктөп суу ташыганы да жоочудан болот. Бел кырчоодон баткакка батып, билегин түрүнө ылай ийлеген устасы жоочудан болот. Томолокто ылай үзүп, жумалактап, жыгач калыпка куйган устасы менен кирпичтин калыбын ченеп алган устасы, калыптан чыгарып санап алган устасы да жоочудан болот. Кара көөгө шубанып, көөрүктөн көмүрүн калаган көмүрчүсү кара башыл жоочудан болот. Ушул турган жерден мүрзөнүн башына дейре күнчөлүк жол. Мынча кирпичти жондорун жоорутуп, тамандарын ташка жаратилдирип, чөңөргө алдырып, ташып барганы жоочудан болот. Анткени ылай төшөп, пайдубалын урган кишиси да жоочудан болот. Дубалын айланта көтөргөнү да жоочудан болот. Жалаң жоочу баласынан болот. Өңчөй жоочу баласынан болот. Алты кылым турса да урагыстай кызыл күмбөз урдурганы жатканымы туйса, эшик төрү алты кулач ошол күмбөздүн дубалын кимдер урганы жатканын билсе, көрүндө жаткан ата кем ыраазы болор беле. Жети кылым турса да кулагыстай көк күмбөз курганы жатканымы бир туйса, эшик төрү жети кулач ошол күмбөздүн чатырын кимге көтөрткөнү жатканымды билсе, көрүндө бир оодарлып алар беле деп маашырланды теңиз бука. Атасына арнап Куран түшүрттү. Ай туяка ак боз бээден 5 айтып, ай мүйүзгө уй тукумунан 3 айтып, итин тарттырып, шорпо шилеңине аш жоочуну кошуп тоюндурду. Козгон таңдан куйку миңирге чейин тыным болбосун деп буйрду булдурсунун кезенген теңиз бука. Таш кирпичтен теңе куюлуп, таяр болор замат, теңин күтпөстөн күмбөз ура баштайсың. Кабарыңарды 2 күндөн кийин аламын, деди да, ат чабымчалык ырака ак өргөсүн тиктирип жатып алды. 2 күн көрүнгөн жок, 2 күндөн кийин келди. Кызыл чаңы уюлгуп, кумурсканын уйгундай кымгуу түшкөн талаага секичелүү жерден көз чаптырса тытынган жоочу балдары тыным албай иштеп, чаптуу жондун боорун оюп ийишиптир. Алды ылай тибелегенге огон экен. Оң жагындагы оюкта кимиси, деди нөкөрүнөн. Бадыктын баласы орус. Тууганы Тайкожо жалпы бала чагасы менен, деди нөкөрү. Ортодогу оюкта? Караногойду ээрчиген жоочулар. Сол жагындагы оюкчу? Сайчы уулдун энчесинде. Кирпич бышырмая качан? От калаган көмүрчүлөр азыр, деди нөкөрү. Ылай бастырып, ылай тибелегендерди көрүштү. Чанаш төө сүтүнөн чанаштап төгүп, эрмен шубакка семирген эчкинин майынан эзилте кошуп, жылкынын майда кыркылган жал куйругунан кенен чачып аралаштырып, ылайды камырдай илеп жатышкандагы көрүнүш купулуна куптолду. Бачымдагыла. Көөрүктөн чыккан биринчи кирпичти сайчуул өз колу менен көтөрүп келсин, деп бакырды теңиз бука. Жошолу топурактын кызыл таштай кызарган кирпичин алаканга салып, колго кармалар күндү чыдамы түгөнө күтүп, күндө чоролорун ээрчитип, 2 маал көз салып кеткен. Түшкө чейин бир келет, түш огондо бир келет. Суусар тебетейин сеңселтип, бөрү желиш салып бир келет. Аргымагын алчылантып ачуулана бир келет. Келген сайын башымдагыла деп бакырып кетет. Кайран жоочу балдары көөрүккө көмүрдү мыксылап калашкан экен, 6 күнү оттуу улуу жагып, былпылдаган ылайды 7 күнгө жеткирбей, кызыл таштай кызарта бышырышты. Көөрүктөн кум топурак думбаланган оозу ачылып, ысык буусу чачырап жатканда теңиз бука аттан түшүп, чукул жолобой окчуун жерден ышкылуу карап турган. Бети башын чаң баскандан
Эки таноосун ыш баскандан экеле көздө жылтыраган сайчыбул бүкчүйө басып барып, ысыктабы бетке урган көрүктүн ачык оозуна узун саптуу күрөктү эти-эт сойлотуп, кызарган кирпичтен экини катар эптүү илип алды. Илип бери чыгарып, курумшунун бетине салардан мурун табын кайтармакка топуракка оонатты. Бери апкел деп шаштырды нөкөрлөр. Кирпич салынуу курумшуну эки четинен бүйрө кармап, бооруна кысып келип теңиз буканын бутунун алдына таштады. «Урчу!» деди теңиз бука нөкөрүнө. Нөкөрү кирпичтин бирин ийилип алып, экинчисине уруп көрдү. Быркырайбы дешсе, быркыраган жок. «Дагы!» деди теңиз бука. Нөкөрү кирпичти алмаштырып урду. «Тең бөлүнүп сынабы десе сынган жок». «Катуураак ур!» деди теңиз бука. Нөкөрү кирпичти башынан өдө көтөрүп, кулачын кери бурду. Төөнү сүтүнө ийленбей эле, темир менен болоттун эритмесине ширелгенсип, сынмак түгүл кызыл кирпичтин кыры не кетилип, не үбөлөнүп койгон жок. Нөкөрлөр дуулдашты. «О, мыкты экен, кирпичиңиз жакшы күйүптүр». Көздөрү жайнады теңиз буканын. Көксөгөн кыялы ушул эле. 6 кылым урагыз кызыл күмбөз курдурам. Кырмызы түстүү коргонун сырдын жошолу топурагынан урдурам. 7 кылым урагыз көк күмбөздү курдурам. Көк тиреген чатырын көк кирпичтен урдурам дегендеги кыялы ушул эле. «Арбын каландыбы?» деди теңиз бука. «5 көрүк толо. Пайдыбалдын таманына 5 айлантып төшөткөнгө жетерлик», деди сайчыбул. «Эртең зардан калбай ташыгыла. Угуп атасыңбы? Пайдыбалын кечеңдетпей баштагыла», деди теңиз бука. «Кимиң шайландың башына?» «Балдардан», деди сайчыбул. «Өзүң турасың башында». Жекире сүйлөгөн теңиз бука эртең саарда мүрзөнүн башынан күтүп алчудай болуп жүрүп кетти. Мынча жоочу баласынын алаты кебине кулагы курттаган сайчыбулду терең ойго салып кетти. Туйду. Сайчыбул туйганды туйдуңбу деген киши жок. Билди. Сайчыбул билгенди билдиңби деген киши жок. Маркум өгөдөй абасынын өлөөр алдындагы тапшырмасы үчүн барганы менен иштери жок көпчүлүктүн. Илкиген көк чолокту минип, жулунуп, теңиз буканын алдына жетип тапкандагы мөрөйүң ушулбу? Балким анда барбасаң бул азабы жок эле, деп ызырына сөгүнүшкөндө, жоочу балдарынын башына эмне шорду үйүп бергенин өзү да түшүнбөй, чүнчүп жүргөн. Ал түндө алдына барбаганда деле өчөшкөн жоочу баласынын маңдайына эч жактан иш болжонгону менен эч кимисинин жумушу болбоду. Ал эми сайчыбул теңиз букага бул жолу бет келчүсүндө муну туйду. Күн сайын 2 рет эринбей бастырып, үстү-үстүнө эле шаштырып калды. Шаштырганда кеп бар капырдын. Канчалык бек кыйкырып, бексинип сүйлөгөнү менен тилинде чалгыртмасы, көзүндө кутурмасы тур. Же болбосо коргонуна кирип, кулпу таштын кучактап жатууну эңсеген кишиден бетер демиктирип шаштырмак эмес. Демек өзүнүн шашып калганы. Толгонуп муну аңдады. Бектин шаштырганы демек хандын дартынын катуулаганы. Демек ханы адүйнө узай элегинде атасынын күмбөзүн чалды бардай кылып чалабала тургузбай, жоочу балдарына бүтүртүп алганга чыйпыйы чыгып ашыкканы. Себеби хан өлгөн күнү артынан жай жоочу баласы да туташ өлмөкчү. Ал эми жай жоочу өлсө, күмбөзү бүтпөй калбайбы? Өлчү хан өлө бербейби да, көрчү жоочу көрүсүндөгү жумушун бүтүрө бербейби дейсиңби? Жок, андай болушу мүмкүн эмес. Анткени хан тукуму үзүлөт. Хан тукуму үзүлгөн соң теңиз бука тилден чыкпаган кайсы өң карамасын жерден чукуп таап келмек да такка көтөрмөк. Каяктан издемек? Кимисин издемек? Коңшу улустун этегине сыйнабы? Ага теңиз бука көнбөйт. Ханы жок такты болчубу? Тактыны эсир калтырууга да болбойт. Демек кексе теңиз бука ылайыктап хан көтөрүүнүн жалгыз айласын ойлоштурган болуу керек. Жалгыз айласы эшигиндеги жайнаган жоочунун бирөөн тандап, учу кандалган ак кийизге салып, 7 жолу тегеретип хан көтөрүү, калгандарынын көзүн тазалап тез арада кутулуу. Ушул эркектен тукум калтырбай шыпкай кырып кутулуу. Куулуга ашынган теңиз бука жоочу балдарынан биротоло кутулуунун да жолун ойлоштурган болуу керек. Кудайга күнөөкөр болуп нетет, өз амри менен кырдырбайт, кырып жоюнун түйшүгүн дагы жаңы хандын мойнуна артат.
Хандын тажысын кийгенге жакасын карманып, жай жоочудан бөлүнгөнүнө сүйүнгөн бирөөнүн буйругу менен бүткөрөт. Ошондо гана ордосу бейпилдүү, күмбөзү бүтүрүлүү болор. Ошондо гана теңиз буканын телегейи тегиз болор. Тездет эле тездет деп кыйкырганы ошондон капырдын. Демек хандын дарты катуу. Демек хан өлөсө. Хан өлгөн күнү хандын акыреттик жолуна курмандыкка чалынгансып боо түшүп, кырларыңды кимге сыргылып айтасың? Кимге шуурайсың? Төө багып тим жатканыбызда теңиз буканын алдына жетип тапкандагы мөрөйүң ушулбу дешет. Өктөөсү анчалык күч немелердин кимисин ынандыра аласың? Бул бир. Ынанган күнү да жумуруна сыргата албаган бир кеңкелестин кесепетинен кептин учу теңиз букага угулуп калса, элден мурун ойрон болмоңду бөркүңдөй көр. Кимисине ишенип сыр бөлүшөт. Арыктап сүлдөрү калган Тайкожобу? Теңиз бука дал ошону тандасачы хандыкка? Бадыктын баласы оруспу? Балким теңиз буканын оюнда ошол бардыр. Байкоос айтып алса, анда эле торуна чалынып бербейби? Караны койго башына коок каптаткандан бери келесо чалыш. Ишенип кимисине шуурайт. Андыктан Сайчуулдун жалгыз гана айласы ушул. Теңиз буканын хандыкка кимди тандарын жаңылбай табуу. Жаңылбай табуу. Таппай жаңылып калсаңчы? Укум тукумуңа убадалуу элең жаңылта көрбө атарбак деп сыйынды Сайчуул. Тандалуу баланы табаттагын жоочу тукумуна ырайым кылуусун, кыянаттан ырак болуусун жалбарып суранат. Жалбарып суранат. Жалбарганыга көнбөсөчү. Көк теңир жылоолойт дейт элең, жылоосунда болтура көр атарбак деп тайынды Сайчуул. Теңиз буканын тилинен көшөрүп чыкпай кыйнасачы аларам. Кантели көшөрсө бет келген жака чилдей тарап, журттан качуудан бөлөк аргы барбы? Сайчуул башын шылкыйтты. Ичинен кыжаалат. Кыжаалатты ушул ой менен жүрүп жер ойду, ушул ой менен жүрүп суу койду. Ушул ой менен жүрүп күн кечирип, ушул ой менен жүрүп кеч киргизди. Иңир жамынып эл жайына тараганда, бүкчүйө басып аягын араң сүйрөгөн Тайкожо экөө ээрчишип алачыгына жетти. Кыйлага отурду экөө кобурашып, ойду тоону чөп башлап сүйлөй берип, үргүлөгөн Тайкожону да тажатты. Уйкуга тартпады, алаксый албады. Жоочу балдарынын теңи жошолуу талаада, теңи күмбөздүн башында болуп эки бөлүнүп калмагы санага батырды. Болуптур, күмбөз башындагыларга го өзү көз салат экен. Непадам хандын үзүлгөнүн укпай калса убагында, теңиз бука жошолуу талаада таманы тешилгенче ылай тебелегендердин бирөөн четинен тандап, ошондон ары учкаштырып жүрүп кетсе, акыбалыбыз не болот? Учкашып кеткен немеси хан көтөрүлгөнүн деле түшүнбөй, кайсы кудай жалгап ак өргөдө чокчоюп отуруп калганын элес албай, өңү же түш экенин билбей эсин жие электе, үстүнөн үйрүлгөн теңиз буканын сүйлөгөнүн ээрчип булдурап сүйлөп, кандуу булоонго буйрук берсе кесири кимге? Курбадык бошонду. Кой, жошолуу талаадагы ишара аракетти төкпөй чачпай жеткирип турганга, жүүнү тирүү сөзгө алымдуу кишиси керек экен. Анысы тындырбай кирпич ташыган киши болуп, чуудаларын чаң баскан айры өркөчтүү төөлөрдү боз талааны бөлө айдап, чанач көнөктөп суу ташыган киши болуп, маң баскан буураларды сур талааны бөлө айдап, эки арага үзбөй жүрүшү керек экен. Көкчолокту токутуп, алдын ап келгенинде назары түшкөн эле. Тайкожо, деди бир маалда күрс жөтөлүп. Күмбөздүн таманын төшөт эмесминби? Белге таң болсун. Төөсүн жетелешип кирпичин ташышканга токтомушуңду бер. Ал, деди кирпиги чапташкан Тойкожо. Ушундан кийин гана жаны жай алып жаздыкка башын койду. Тынч уктаган Сайчуул таң каракчы маалда жаң ойгонгон элдин арасынан чачы башы уйпаланган токтомушту таап, түш ой кирпич артынып барып калышын табыштап, өзү жүк артылган айры өркөчтүү төөлөрдү чубатып жолго чыкты. Күндүзү теңиз бука көрүнгөнү жок. Түшкө чейин да көрүнгөнү жок. Түштөн кийин да көрүнгөн жок. Жошолуу талаанын этегинен да көрүнгөн жок. Чымдуу мүрзөнүн башынан да көрүнгөн жок. Мүрзөнүн башынан күччүдөй болуп жүрүп кетти эле, нөкөрү жүрдү ордунда.
Күмбөздүн таманын түшүү эки айлантып төшөгөндө жети төөгө кирпич артып бала токтомуш келгени. Чиренген төөлөрдү чөг эле чөктеп чөктүрө алышпай, бөгеле бөктеп бөктүрө алышпай убара тартып жатышканда, Сайчуул жыртык чарыкчан токтомушту четкерээк чыгарып сурады. Ылай тебеленип жатабы? Тегерете туруп эле ылай тебелемей. 9 жерде ылай ачылып жатканын өзүм санадым. Көрүктөрчү. 5 өнетен көмүр жагылуу. Көрдүңбү баланын баамчылдыгын? Жоош Тайкожонун демди ушул баласы. Жоочунун нагыз тукумунан. Атаң көрүү, чачы башың чыбаш басып уйпаланып, аягыңа жыртык чарык кийчүдөн эмес элең. Жонуңа жыртык чапан жамынып төө жетелечүдөн эмес элең атаң көрүү. Теңиз букан кандай? Түшкө чейин бастырып келген жок. Сайчуулдун жүрөгү болук этти. Түрлүү ой кетти. Же өз айылына түштү капырың, же түз эле хандын айылына жөнөдү. Айылына түшсө мейли эле, хан өлүп жүрбөсүн. Дейин десе нөкөрлөрү жүрү жайдары. Хан өлгөндөгүгө окшобойт кебетелери. Хан өлсө чыгына кол салбай кантип турсун кебелбей. Сак-сактап нөкөрлөрдү аңдайт, кабак башын аңдайт. Ушинтип 6 күн аңдынды. 6 төөгө бир артып кире тартып келген сайын токтомуштан сурап коет. Айланчыктап бастырган нөкөрлөрдүн ырайын карап коет. 7 төөгө бир артып жүк тартып келген сайын токтомуштан сурап коет. Жергелете бастырган нөкөрлөрдүн ороюн карап коет. 7-нчи күн Шашкеде күмбөздүн таманы 7 айланта төшөлүп калганда, теңиз бука мөрзөнүн башынан көрүндү. Түнөргөндөн түнөрүп алган, караргандан карарып алган. Атынын башын тартып жакын бастырып келди. Күмбөздүн ордун айланды. Кузгун таңдан куйку миңирге чейин кубалап иштеткендин акыбети ушу. Эндүүлүгү кере карыш кирпичтен 5 катар тегиз жаткырып, таманын жер менен жер кылып, кулпу ташты курчап жер бетине теңдегени калышыптыр. Оол жагынан бастырып карады, оң жагына бастырып карады. Эмне кыйкым табар экен дешип жоочу балдары жарданышты. Кыйкым тапкан жок. Дубалы киши бою көтөрүлгөндө тамгамы салганды унутпагыла, деди. Куп болот, деди Сайчуул. Теңиз бука адатынча «Башым!» деп бакырды дагы бастырып кетти. Куштарланды. Чыңгыз хандын балдары да майдаланып уста чыгары, жоочунун балдары да узанып уста чыгары айтылган заман ушу. Таманын теп-тегиз жаткырып, кирпичтерин теп-тегиз кынашыптыр. Кыялданды. Атаганат бир азырагын тирүү койсом, Бухар менен Самарканга угулган усталардан болчудай буларың. Атаганат бир азырагын тирүүлөй кое туруп, эми жер чукутуп шорлотуп, аштык айдаган дыйкан болушканын бир көрсөм болмок булардын. Тирүүлөй кое туруп, кош айдатып, кырман бастырганын бир көрсөм болмок чиркиндики деп кыялданды. Бирок көбүн тирүү койбойт окшоп калды. Тирүү койбойт. Калч этип керегени таянып калчу эле. Бердибек хандын калчылдап сүйөгөнгө да шайманы түгөнүп, кан сөлү качып, шилеси чыгып төшөк тартып жатып калгандагы акыбалын көргөн соң, бир апта илгери чын-мачын менен орустан конок алып, ооздорунун чыгын кургатпай газы менен кымызга нык тойгузчу маалында 9 толгону ойлоп тапкан акылына биротоло ооп аткан. Хан Бердибек чакыртканынан барган. Маңдайында отурду 2 күн. Арманын укту. Арманы баягы. Журт туткасы болорго туяк калтырбай кантип өлөт. Кантип өтөт дүйнөдөн. Дүйнө ушунчалыкта акыйкатсыз болорбу? Ушуну айтып өзүн өзү башка ургулап ыйлады. Туткагы кармап калчылдайт. Бир туугандан эркек калтырбай, энеден эркек туулса, 2 айдан ашык жарыкчылыкты ыра көрбөй, 2 айдан ары ашырбастан көздөп, кырып жүрүп, жеткен мураты ушу күн. Татар тузу бир чымчым калганын туйганында гана ырымга бирде аман калтырып, мураскорлукка ыролосо жалгыз уулу чарчап калды кашайтып. Журт туткасы болорго артынан туяк калтырбай кантип өлөт? Өзбек хандан калган ыйык ордонун көркү эми ким болот? Кайран алтын ордосу, ай! Эти качып арыктаган колу менен өзүн өзү утур башка ургулап, жерди жекире муштагылап көзүнүн жашын көлдөттү. Арманын сыздап айтат да, өзүн башка бир муштайт, эчкирип өкүтүн айтат дагы, эңилип жерди бир муштайт.
Унчукпай уккандан башка теңиз буканын эмне аргасы бар эле. Жерди ойчудай бир муштап кошо бышактамыш этти. Сооротtu. Хан Бердибектин чакыргандагы мөдөсү бөлөктө экен. Чыканактай калып муну айтты. Чын-чындан алдырган дарыңды чылатып иштим. Чын дабасы болбоду. Эренден алдырган дарыңды эздирип иштим, эч дабасы болбоду. Урумдун түбүнөн келген дарысын уютуп иштим, төк дабасы болбоду. Эмчи домчуң чарчады. Теңиз бука оолу өз убарасын ойлоду. Өлөрүндө жөнөлбөй дагы аяктын эсебине жумшагада калды. Чөп эбебин алдырбаган дагы кайсы эли калды эле. Дагы кайсы элге киши чаптыра элекпиз. Яжуч мажуч эле калбаса, төгөрөктү түрө кыдыртып бүттүк го, деп ойлоду. Чымындай жанга арачы чыгабы, деди Бердибек хан. Анын баары буйруктан эмеспи, Азирети ханым? Билбейсиң, деди Бердибек хан. Эшигимдеги бакшынын айтуу менен болдум акыры. Жанымды сураган жан алгычтын алдына 9 мал курмандыкка чалдырдым. Ак төөдөн ылгап 9 чалдырдым. Ак боз бээден ылгап 9 чалдырдым. Ылажысы болбоду. Жан алгычтын көксөгөнү кара башыл кишинин ысык жаны экен. Эгерде жинди бакшы отко коюп окуткан чөгүн сууну кимдир бирөө менин ордума чыңырып кыйкырып, чын ниеттен ичип ийсе менин ордума өлөт экен. Жан алгычың чымындай жанымды ошондо жайына коет экен. Ушуну айтып жалдырайт, жалдырап тиктеди. Ханынын жалдыраган көздөрүн ала кача албай, теңиз бука жанынан түңүлдү. Жинди бакшыга окуткан чөгүн суусу мага ичиткени жүрөбү? Ордума сен өлгүнүң дегени жүрөбү? Ошон үчүн чакыртканыбы? Дени дүркүрөдү. Бердибек хан кебин улады. Туяк калтырбай кантип өлөм? Туякты болгончо жашай турсам деймин. Башыңа үйүлгөн балакетти башыма алайын, сен кетпегиниң, алдыңа мен кетейин деген киши чыгабы бу дүйнөдө? Жан алгычтын купуя айттырып ийген аманат кебин угузуп аткансып, үмүттүү жалдырайт. Жайнаган кишинин ичинен ылайыктуу көрүп, ишенип тандап алгансып, эңсеп жалдырайт. Ошо Бердибек хан үмүт этип жаткансыйт. Теңиз буканын тенинен ысык жанын үмүт этип атат окшойт. Теңиз бука үрпөйдү. Кандай киши болуш керек экен, деп күңк этти. Эшигиңдеги жаман жоочудан чыкпайт беле? Чыпылдап тирдеген теңиз бука ийнинен жүгү шыпырылгандай жеңилдеди. Билейин, билип берейин, Азирети ханым. Бердибек хан күндө бир мал аса таягы менен добулбасын каккылай үстүнө үзүлүп түшүп, улунуп жулунуп ойноп, уңулдаган жан алгычты улуп ийип кубалап, кыйгаштап секирип ойноп, кылчактаган жан алгычты кыйкырып ийип кубалап, кычкаштай кыскан өлүм жазмышынан кайран жанын араң-араң арачылап, алып калып жаткан бакшынын айтканын сөзмө сөз кайталады. Бир атаданы, бир энедени эң эле ылайык экен. Андайдан ушум куру болгон соң, арадан 7 ата өтелеги деле оңду экен. Эң ырасы турбайбы? Деди жойпуланган теңиз буга. 4 ата өткөндөн жөнөтөйүнбү же 5 ата өткөндөн жөнөтөйүнбү? Көнгөнүн жөнөт бачымдап. Кыйлага сүйлөштү. Ажал башын тооруганда кишинин көзү ачылып кетеби? Кыңкыстап жататтагын теңиз буканын ой санасын окугансып, куу кулактардын арасынан кайра тандап, хан коймокчу тилегин таш каптыра сүйлөгөн эле. Эгерде ага жетпей жазатай бүзүлүп кетсем, эсиңде болсун. Жай жоочуну ордого жолото көрбө, деген эле Бердибек хан. Жолото көрбө? Айтканыңыз эки болбойт, Азирети ханым, деген эле теңиз бука. Эки болбойт. Ыкшып жөтөлгөн хан Бердибек жаздыгына башын жөлөп суналып жатып калган. Коргондун эндүү таманы тегиз кыналганына суктанып, дубалы мунарлап көтөрүлөрүн элестетип, мусапыр жоочу балдарын музда кылай кештирип, кысталак жоочу балдарын кырчоодон баткак кештирип, туташылай устачылыкка мажбурлаганына маашырланган теңиз бука таш кирпичти кучактаган сайчы уулга барк этип, бастырып кетчүсүндө ушуну эстеди. Булдурсунун бүгө кармап бөйрөгүн таянды. Эрдин тиштенди. Бир канчасын тирүүлөй кое турсам, жер чукутуп аштык айдатсам, ошондон ары дарбызгону айдаган элдерге кирип кетсе аягы, бир канчасын
Аларга аштыкчынын көргөн күнү да буйрубай төңдү. Алжыган кери үзүлсө, жаман жоочу баласы кантип эле жакшы жоочу баласынан узасын. Нөкөрүнөн бирди жанына калтырып, сары сойгокту балык жон дөңчөгө чок жоюп чыгып алды. Атын тушап отко койдурду. Көрпөчөнү эки бүктөп салдырып, мандаш токунап отурду. Шамүйүз өгүздүн жон терисинен жылан боор болуп өрүлгөн булдурсундун сабын жерге батырып, тээ төмөндө өнтөлөгөн кишилерди карап ойлуу. Ою менен алпурушат. Канчасынын жанын соогалап, канчасын койчо сою керек. Кимисинин жанын соогалап, кимисин койчо сою керек. Чоң шашкеге таяп отурду. Төрт бөлүнүп, күмбөздүн төрт бурчуна тегеректей бөлүнүп, кимисине ай дүйнөгө кетмектин, кимисине аштыкчынын тагдыры бычылганы менен түгүшү жок. Кирпич кынап, кымгууттангандарга көз чаптырат. Кымгууттанган немелердин колдору 2-3 күндө көнүгүп, көздөрү канып калган окшойт. Күмбөздүн төрт бурчу бийиктеп эле бараткансыйт, бийиктеп эле бараткансыйт. Чоң шашкеге чейин 4 айланта төшөп жиберишти окшойт. Дубалдын кыры кара жерден карарып бөлүнөт. Кыбаасы гана карады. Булдурсундун катуу сабын сөөмчөлүк жерге бурап батырып ойлонот. Жанга арачы түшөр кишисин шайлап жөнөтсөмбү, жөнөтпөсөмбү? Жөнөтсөмбү, жөнөтпөсөмбү? Мынабы жөргөлөгөндөрдүн кимисин шайлап жөнөтсөм? Булдурсундун катуу сабын жерге карыш батырчусунда ойлонот. Жанга арачы түшөргө киши тандап аткассамбы, жокпу? Аткассамбы, жокпу? Кимисин тандап аткассам? Бердибектин ордуна жанын берүүгө даяр турган кимиси бар дейсиң? Эшигиндеги жоочу балдарын четинен ылайыктап, өзү кутулгусу келип жүргөндөрдү бир сыйрадан атказып да көрдү кыялында. Хан өргөсүнө сайчыбулду чаптырды эле митам неме чөгүн сууну чөгүнү менен серпип жиберип, бакшынын мээнетин текке коротту. Даалыга таптап, боорусту жөнөттү эле. Анысы да бөөдө өлгүсү келбегенден чөгүн суунун жарымын чала жутуп, жарымын бүркүп аман согутулду. Сары такыны жөнөттү эле, корккондон көзүн алайтып, өлөмүн деп айтпай көгөрүп, тилин тиштеп хандын үстүнөн атып чыкты титиреп. Анан караны койду жөнөттү. Эс акылы кеми түшкөн эңгезердей неме чөгүндү кошколдоп мыкчый кармап, таңдайы ката суусагансып көңтөрүп ичип, бакшынын айтканын айткандай аткарды. А бирок көрөзүндө жаткан ханга аркасын тийгизип, тирилткенден эмне мүйүзү чыгат? Акысына не тиет? Кыйын болсо бир айчалык ичер суусу көрөр күнү калгандыр. Ажалы жетсе ошондон ары тетир карап кеткен эле артык болбосун ханынын. Теңиз бука, эсиңди жый, эсиңди жый. Эки тизгин бир чылбырды колго тийгизердин кыябы буйрубай калып жүрбөсүн экинчи. Аңдоо салбастан эшигиндеги жоочу балдарын хандын өргөсүнө экинчи сыйрадан атказып көрдү кыялында. Сакалдуусу сайчуулду баш кылып, бирден атказды эле астапыралда, күндүр түндүр өргө эшигин саксактап уктабай жойлогон душмандары көктөн тиленип издегендери жерден табылгандай сүйүндү. Окутулган чөгүн сууну хан ордуна какатып ичирмеги бакшы аркылуу айттырган амалы тура арамдардын. Теңиз буканы жыга албай кыйналып жүргөн душмандарына кудай берди. Куучуңдаган немелер жоочу баласын бакшыга жуутпастан бери жактан тосуп кармап, жаалап азгырышты. Ханыбыз өлүм оозунда жатат. Сенин малың келди. Сен деле жоочу тукумусуң. Сен деле жоочу хандын канынансың. Ак кийизге салып сени көтөрөлү. Сага баш ийели. Теңиз буканы чогуу уралы деп жакалашты эле. Берегилер анıyı жок көнүп беришти. Кыйсыпыр менен кыргынды анан көрүп алгының. Хандык колго тийген соң баягы жаман жоочуң эми жок. Кудрет колго тийген соң баягы кул жүргөн жоочуң эми жок. Эсирип көбүштү. Эскигеги козголуп 40 жыл тарткан кордуктун өчүн эселетип алмай болушту. Эл басар хан өлгөндөн беркинин кунун кууп, кан кустурмай болушту. Кылтыйып баккан душманын кылтак салган тура ушинтип, туурадан баккан душманын тузак салган тура ушинтип. Кокой теңиз бука, эсиңди жый, эсиңди жый. Эки тизгин бир чылбырды колго тийгизердин ооматы буйрубай калып жүрбөсүн экинчи. Айныды. Арачы таап атказгандан айныды. Хандын аманчылыгын тилешкенден айныды. Сабы жерге карыш сайылган булдурсунун сууруп алды. Бака-шака жаңырды төмөндөн. Шашкеден бери алагды кылган ойлорду ыраак шилеп башын көтөрдү. Желелеп байланган жети төнө жетелеген бала келди. Маалында келди.
Гуржун кирпич артынып, чана суу артынып келиптир. Орой тоскон кишилер төөлөрдү желесинен бириндетип чечип жиберишип, бири-биринен алыс бөлүп, чөгеле чөк деп чакчалекей кыйкырып алышты. Теңиз бука бир апта илгери ал чыны менен ал жалайырды маңдайына отургузуп, бапсайган сакалдуу, үксөйгөн сары чачтуу көк көз орустарга кошуп конок кылып, ооздорунун чыгын кургатпай казык арта менен кымызга 49 жумаалында 9 толгонуп жатып, ойлоп тапкан амалын ишке ашыруунун жолун издей баштады. Кемесинин жанын соогалап, кемесин койчо союм керек. Канчасынын жанын соогалап, канчасын койчо союм керек. Кайсы ырыстуусун ак кийизге салып көтөрүүм керек. Күндө 2 маал жошолуу талааны кыдырмайды өнөр кылган Теңиз бука эми атасынын мүрзөсүнө зыяратка түшкөнсүп, 2 маал айланчыктап күмбөздүн күндөн күнгө бийиктеген дубалын сонуркай тиктегенде өнөр кылып алды. Калыңдыгы жарым кулач кызыл дубалга сөзсүз алаканынын отун тийгизип, тооп кылып кетет. Шаш кеченде бир келип, ичи тышын карайт дагы карын төгүп шаштырып балык жон дөңчөгө чыгып отурат. Бешимченде айланып келет дагы, ичи тышын аңтара карап карын төгүп шаштырып, ойдаңдыган карыган бүркүткө бетеленип, үйүр алган дөңчөсүнө конуп алат. Ал эми андан мындан төмпөйгөн көп мүрзөнүн курчосундагы күмбөздүн 4 дубалы киши сугун артканчалык сындуу чыгып келаткан. Жер алдына көмүлгөн таманына 5 катар кирпич жаткырылса, жер үстүнө согулган дубалынын кирпичи 4 катардан урулду. 4 бурчу 4 мунараны элестетип, кырдуу эмес, жумурусунан тургузулду. Төркү дубалынын бооруна төмпөйгөн бейиттин үстүнө 3-4 киши кенен жай алып отургудай секиче коюлду. Күмбөздүн айланта согулган коргону кулпу таштын боюн жарым кез жаап калганына көзү кубанат. Көргөнү көздү кубанса, уккан кабары да кубантып турду. Кудай жалгап хандын тили оздон калганын эшитти. Демек тили төнөлгөн неменин Кудай жалгап жанга арачысын сураттыра албай калган эмеспи? Ичинен кымыңдап, көңүлү төп жайланды. Бир күнү нөкөрлөрүн тегерете кондуруп, дөңчөдө шоңшоюп отурса, хандан чабарман келди. Катуу келди кысталактын баласы. Сары түзөңдүн боз чаңын сапырылта таскактатып, дөңчөгө жакындаганда желдире бастырып, адам эй, 10 кадам чукулдаганча аттан түшпөй, кабагы суз келсе, оюна ар деме кетиптир. Пердибектин өлгөнүн угузбасын деди. Пердибектин өлгөнүн угузбасын деп элейди адегенде. Эки тизесин аткый кармап мойнун созот. Арыбаңыз, деди чабарман бүгүлүү камчысын көкүрөгүнө коюп. Арыба баатыр, жол болсун. Кол алышып учурашкан соң чабарман жигит бектин маңдайынан сыңар тизелеп отурду. Азирети хандын аманаты бар. Айта кой баатыр. Эшигиңиздеги жоочу балдарынан жөнөтмөк экенсиз. Теңиз бука маанисин анчейинирээк кеп уккан кишидей ыңгыранып, талааны телмире карады. Кебинин жобун күттүрүп, жигитти бозала кылып маал катты. Оң инине бурулду жайбаракат. Жигитке көжөдөн куйгулачы, деди нөкөрүнө. Кол чанашты кармаган нөкөрү сыраякка толтура куюп көжө сунду. Жигит кап ортолотуп жутуп, эрдинин үстүндөгү жугун колунун сырты менен сүртүнүп, бектин унчугар маалын күттү. Азирети ханыбыздын акыбалы кандай? Деди Теңиз бука. Үстүнө кирип чыккан кишилерle билбесе мен кайдан билейин, бегим? Хейде, үстүнө кирген кишилердин сөзү кандай анан? Анык сөзүн биле албадым, бегим. Жоочу баласын сураткан кимиси? Азирети хан өзү, бегим. Теңиз бука тизесине саал эңкейип, Махо дегенде көзүн коюланта тиктеп, Махо деген сөзүн кошпой туруп, суроосун кайталады. Азирети хандын сөзүн кимисинен уктуң? Эшик кайтарган нөкөрдөн. Ошол нөкөргө айт. Жоочу балдары жабылып Теңиз буканын атасына күмбөз тургузуп атышыптыр де. Бүтө жаздап калышты. Күтө турсун деди де. Куп болот, айтайын. Чабарман колундагы аякты жерге койду эле Теңиз бука. Түп калтырба, баатыр, деди. Шыпкай журт. Хандын адыраңдаган чабарманын ошентип жолго салды. Сары түзөңдү чаңызгытып чаап бараткандагы каранын үзүлгүчө карап күбүрөндү.
erteң ele gelebi, je bürsügüne gelebi, gün alıstan gelebi, je birinin da eşiginde joçunun tirүү balası jokton ak kizge ырымдап оор тургузаарга киши таппай, түн уйкусу качкан бектереми чучалагандан эмне кылышар болду экен. Чабарман 3 күндөн кийин келди кайрылып. Коргону Кулпуташтын боюнан 3 кез аша түшкөн күмбөздүн ичи тышына аңтара карап, теңиз бука бешимден кийин дөңчөсүндө отурган. Адатынча сары түзөңдүн боз чаңын сапырылта тас кактатып, дөңчөгө жакындаганда желдире бастырып, бул сапар капталдап чаба адыраңдабай, дөңчөнүн желкесинен эрден секирип түшүп, атын кең тушоого койгон чабарман колуна булгары баштыкчаны кармай келди. Теңиз бука алыстан үн салып, эски таанышындай каршы алды. Баатыр жол болсун. Ат тезегин кургатпай каттап калдың. Арыбаңыз бегим, деди чабарман. Адырети хандын жарлыгы бар. Жарлыкты кимисинен алдың колмо-кол? Эшик кайтарган нөкөрүнөн. Сыңар тизелеп оролу булгарыны теңиз букага сунду. Бек обдулуп да койгон жок ордунан. Нөкөрү ийилип алды. Окучу, деди теңиз бука. Булгары баштыкчанын ичинен үбөлүктөй оролу кагазды суурган нөкөрү насталик менен чубалжыта чийилген, этегине хандын жыгалы мөрү бал чайда басылган, булбул көй тил менен жазылган катты чубатып окуду. 12 сууга курчалган төгөрөктүн 4 бурчун жараткан Кудайдын эрки менен ата бабаларынын заманынан бери бийлеген хан Бердибектин сөзү бул. Баатыр ата бабалары Чыңгыз хандын доорунан бери хандарга ак кызмат өтөп келген теңиз бука бекке. Хан өргөсүндөгү көрүнүшкө тезинен келгейсиз. Мухаммед Бердибек хан. Ушундай хандан алып жүрчү кадимки эле каттардан айырмасы жок. Колуна кармап карады. Хан өзү куш жаздыктан башын самга көтөрө калып, битикчисине айтып жаздыргансыган кат. Өз колу менен баскансып мөрү дагы басылуу. Жойпулар, азгырып ак өргөгө чакырып, теңиз буканы бу жарыкчылыктан жоготмокту чындап ойлонушкандагы кербездер экен. Тилооздон эчек калган хандын алдына чакырышып, жойкума кылычты орой төбөдөн ойнотмок болушкан экен. Ат жалынан казан ас, деди нөкөрүнө. Нөкөрү канжыгада байлануу кол чанаштын бирин чечип, сыр аякка толтура көжө койду. Бирин чечип майлык бетине сүрөт койду. Эттен бурдап сугунган чабарман көжөнү жартылай жутуп, сыр аякты артка сунду. Ичиңди алмак беле, шыпкай жут, деди теңиз бука. Чабарман эрөң көрбөй шыпкай жутту. Эме айта бар, деди теңиз бука. Хан буйругун эки кылбай барып калам. Сыйлап жолго салды. Артынан сөгүнүп калды. Эртең эле жетип келеби, же бүрсүгүнө келеби, күн алыстан келеби, же... Теңиз букаң хан ордосуна жолубой койгон соң, бектер ортодон 10 күндө өткөрүп киши чаптырышты эле, баягы чабарманы келди алаңдап. Хандын жарлыгын көтөрө келди. Аштырып окутса, булбул көй тил менен кошолонто жазылган баягы саламдубай. 12 сууга курчалган төгөрөктүн 4 бурчун жараткан Кудайдын эрки менен ата бабаларынын заманынан бери бийлеген хан Бердибектин сөзү бул. Баатыр ата бабалары Чыңгыз хандын заманынан бери хандарга ар дайым ак кызматын өтөп келген теңиз бука бекке. Элиңиздеги жочу балдарынын теңин хандын айылына кондургайсыз. Мухаммед Бердибек хан. Жойкума кылычтын бетин жалаңдата чыңай берип чыдамат түгөнгөндөрү билинди бектердин. Кылыч эгешерге жоо таппай, кастык издешкенин жашырбай калышты. Жай жочу балдардын эшигинде топуратып улуу кичүү бегине тең болуп жүрсө, эми көрүп, эми камын жеп калышкансып. Жочунун теңин талашкандарын кара. Кыл чайнашып каруулашкан урушта Өзбек хандан соорунчусуна түгөл сурап алганында каякта жүрүштү эле. Нөкөрү айттырбастан кол чанашты эңкейтип, көжөдөн сыр аякка мелт калт куюп сунуп, майлыктын бетине кесек-кесек кесилген сүрөттен койду. Чабарман не сусаганданбы, не сакалдуу кишине сураттырбайын дедиби, айтор сыр аякты көңтөрө тартты бу сапар. Алдына коюлган сүрөттен чайнады. Теңиз бука жымыйды. Жигиттен сыр аякты сурантпай көңтөргөнүнө жымыйды.
Азирети ханга айт, өгүнкүдө тумоо баскандан хандын алдына жете алганым жок. Бул жолку буйругу эки болбойт. Сураган элин аялдатпай жакын арада көчүртүп берем, деди. Ушинтип сыйы менен жолго салды. Тил эмизип жолго салды. Ханы коркутуп, хандын өлөргүнү жакындаган сайын түн уйкусунан безген бектер чычалагандан эми эмне айла табышар болду экен. Чабарманын качан чаптырар болду экен. Эмкисинде кайсы жерден күтүп алса чабарманды. Өргөсүндө күтсөбү же кайсы жерден күтүп алса. Өргөсүнө жолотпой так ушул жерде, так ушул дөңчөдө кездешүүнү туура көрдү. Ушул жерге токтоп, ушул жерде отурду оюнда. Үч келдиңер, эми болбостур. Кутумчу бектерге мышык чычкан ойногонду көрсөтөйүнчү, деди. Анткени эмки келишинде кутурган бектердин чабарманына уу жуткурууну чечти. Жаман оюнда чабарман сыр аякты суратпастан көңтөрүп ууну жутту. Көжөгө чыланган уну көңтөрө жуткан чабарманы аңды дөңдү байкабай, адыраңдап чаап кетип, кайтып барганынча уусу муун жүнүнө тарап, көзү ала чакмактап, дегенге ады жетпей, оозунан ак көбүгү чууруп, уймуюз тарта отурган бектердин ортосуна жетип барып, бүк түшүп куласа, бектерди төө чечкендей кылар беле. Сыр аяктын түбүнө уу коргошундан уйтулган уудан сыр кашыкка өлчөп, чылатып коймой болду. Өлөсө хандын жарлыгын төбөсүнөн өдө булгалаган чабарманы кайсы убак болбосун жетип келиши мүмкүн эле. Түбүнө көзүнчө уу чайкаткан сыр аякты өзүнчө кол чанашка бөлүп салдырып, күнүгө дөңчөгө чыгат. Дөңчөдө отурганда келсе дейт. Эрмеги күмбөздүн кызыл коргону урулуп бүтүп, көк кирпичтүү төбөсү жабылганы калган. Күмбөздү карайт эрмектеп. Кирпичтен мол куйдуруп бүткөн соң, жошолуу талаадагыларды да бекер көжөгө тойгузбай алдырып, үстүнө кошту эле 2-3 күндө иши бүтчүдөй. Эки маал ичи тышын аң тара карап, энтең деген жоочу балдарын шаштырып коет. Кызыл кирпичи менен көк кирпичин кармалайт да шөмтүрөп ылай ташыган жоочу балдарын шаштырып коет. 10 күн өттү. Күн да сууктап баратты. Кара шамал токтоп, корголотуп 2-3 курдай жаан төгүп өттү. Бир жолкусунда кыламык кардын кабарын эртелей айтып, шыбырга каралаш жаады. Бектерден болсо кабар жок. Өлөт деген Бердибек өлбөй житпей, же Бердибектен кабар жок. 3 каттаган чабарманы кечиксе, мээнети талага короочудай болуп, өзү да камтама боло баштаган. Арадан 15 күн өткөндө чабарман келди бектерден. Ооба, бектерден. Бул жолу топ жигитти ээрчиткен, жашы 40-тардан өйдөрөөк сакалдуу урагы келди. Бектердин атынан сүйлөгөн бек экен. Жигиттерин дөңчөнүн этегине коюп, тулпарын жылоодон карматып жөө басып келди. Кол алыша учурашып, маңдай тескеп отуруп, ал жай сурашты. Хандын атынан 3 каттаган чабарман жөнүндө сөз кылбай, буга чейин арага дегеле киши жүрбөгөнсүп сыр билдирбейт. Хандын жайын сураса дурус дейт. Нөкөрү уучуланган сыр аякты сууруп көжө куюп сунду. Бек сыр аяктын кырынан эрдин тийгизип ооз тийип алдына койду. Жамы бектердин так айттырган салам дубайын таптап сүйлөдү. Жалпы бектердин токтоткон сөзү деп билгейсиз. Сизден көптөн көп өтүнүчүбүз ушул. Азирети хан бир аз сырколоңондон улус иштери солгундаса, орус бектеринин ордого каттаганы сейилдеди. Алымы маалында төлөнбөдү. Орустун бектери адептен тайды. Ооба, тайды, деди Теңиз бука. Аттар арыктай электе аруурудан колгурап чыгып, сазайын колуна карматуу абзел. Ооба, сазайын колуна карматуу абзел, деди Теңиз бука. Тывер, мывер деген жерлерди чогуу чабалы, деди бек. Өзүм эле чаап алам, деди Теңиз бука. Суздал, муздал деген жерлерди, деди бек. Суздал, муздалың буйурса меники, деди Теңиз бука. Жараславка жүрөлү, деди бек. Малы келелек, деди Теңиз бука. Маскав каланы чогуу өрттөйлү, деди бек. Мен сиз өрттөй албайсыңар го. Өрттөсөм өзүм эле өрттөп алам, деди Теңиз бука. Ынанбады, ынандыра албады. Канткенде ынандырат. Андай сүйлөсө мындай буруп, мындай сүйлөсө андай буруп текиберленди. Маңдайкы дубалы каптал дубалынан туура 3 кез өйдөлөгөн күмбөздүн 4 тарабынан тирелген шаты менен кишилердин өйдө ылдый секирип, кымгуу түшкөн кыймылына,
жүгүрүп кирпич сунгандарга, чакалап ылай ташыгандарга, эки аякты эки жака салаңдата дубалга минип отуруп, тынбай кышкынагандарга, боортоктоп жатып, көк кирпичтен төбөсүн жапкандарга, шатыдан көмөлөнүп бирөө кулат эле анысынын этек башын кагынып күүнүп тура калып, аксаңда басып кеткенине көз салган болушуп, унчугушпай турушты кыйлага. Ортодогу тынчтыкты азынаган аттардын тиштешкени бузуп, тизгин каккан жигиттердин тарт атыңды, жара чайнап салбадыбы деп кыйкыргандагы ачуу дабышы угулат. Кайрадан мелтиреген тынчтык. Сиздин шартыңыз, деди Бек бир маалда. Менин шартым бул. Сабырды бек тутуп, менден киши күткүлө. Жакындаганда айттырам, деди Теңиз бука. Алдындагы аякты оң колдоп көтөрүп, бирден менен түгөтө жутту. Кадырлуу эле кишиге көжөнү көңтөрү иштей албагандан кийин балким ээрчип жутабы деген ишарасы эле. Бек анткени жок, том соруп кеткенге камырды. Камчысын сүйрөп үңкүгө басып кетти. Караандары сууганча карады Теңиз бука. Уучулануу көжөнү шубактын түбүнө жаба төктүрүп, жолго жыйналды. Ордону басып алуунун амалын ишке ашыруунун жолун эми чындап бышырды. Кайсы ырыстуусун ак кийизге салып көтөрүүм керек. Кайсы ырыстуусун ак кийизге салып көтөрүп, бетке кармап тутунуум керек. Кимисинин жанын соогалап, кимисин койчо союум керек.